Эртең менен саат 8-де Россиянын борборунда 5 шайлоо участок эшигин ачты. 9001 тилкеси Большая Ордынка кафесинде жайгашкан 9005 элчиликтин имаратында, ал эми 9015 консулдук бөлүмдө. Ал эми 9016 жана 9017 тилкелери номер 627 мектептин имаратында. Баса белгилеп айта кетсем, жалпы Россия боюнча 15 шайлоо тилкесинде добуш берилмекчи. Москвадагы шайлоочулардын саны 21 миңден ашат. Ал эми жалпы Россия боюнча 38 миңден ашык. Биринчилерден болуп номер 9005 шайлоо участкасында Элдар Исманов добуш берди. Референдумга эми бул деген мамлекеттин келечеги да. Таңертеден кечетен баштап эле беспокоить этип, эртең менен эрте туруп келдик. Биринчиден болуп калыппыз эми. Эми референдумду өзүбүздүн оюбузду айттык. 30 жылдан бери кыргыз эли кыйналып эле келатат. Мен каалайм өзгөрүштү, жаңыланууну, жакшы тарапка өзгөрүүнү каалайм. Шайлоо тилкесинин мүчөлөрү санитардык аралыкты сактоодо. Шайлоочулардын дене табы өлчөлүп, аларга бет кап жана кол каптар берилип жатат. Техника иштеп атат, жакшынакай эле, бирок өзүңүздөр билесиңер, техника өзү бузулуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бизге жардам берүүчүлөрдүн ГРСнан ЦИКтен келген сотрудниктер бар. Ошолор бизге жардам берип турат. Бирок пока азыр баары жакшы эле. Шайлоо процесси 9001, 9015, 9016 жана 9017 тилкелеринде да жүрүп жатат. Эми ой тилек биринчиден Кыргызстандын келечеги үчүн эми ушунча эгемендүүлүктү алгандан бери биринчи өзгөрүштөр болуп атат десек болот. Кошулам, конечно. Азыр дем алыш күнгө жараша активдүүлүк жакшы болуп жатат, бирок биздин үмүтүбүз бар, дагы кечки саат референдум ушул бүткөнгө чейин дагы келип добушун беришет. Жалпысынан Россиянын 11 шаарында Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Владивосток, Сургут, Иркутск, Якутск, Түштүк Сахалин шаарларында референдум өтүп жатат. Мирбек Молдоконов, Аскар Улан уулу, Ала 24, Москва шаары.